Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Урматтуу бир туугандар, урматтуу Кыргызстан, барыңыздарга Аллахтын мээрими, тынчтыгы, саламы, жакшылыгы, ооматы болсун. Бүгүн биздин сөзүбүз, урматтуу бир туугандар, бүгүн мына ушул айыптарды жашыруу боюнча, мына мисалы үчүн кечээ машинеде кетип аткан бирөөнүн көкүрөгүн кармап коюп, анчалык атактуу көкүрөк болгон эмес, ал эмес жылаңа чыккан көкүрөк деле мынчалык болгон эмес. Андан кийин ошол бирөө кармаптыр деп ызычуу болуп, айтор Кудайды эстебегендер, намаз окубагандар деле ошону сүйлөп атат да. Анан ошол жанагы таза коом деген түшүнүк менен жана камерага тартылып калган унаадагы адамдар эмне үчүн коомчулукка чыгыш керек, эмне үчүн эгер ошол балким өзүнүн аялдыр, балким жубайыдыр, балким башка бир себептер бар, балким туура эмес иштир, бирок кандай болгон күндө дагы коомчулукка ошону чыгарып, жайып жиберүү таптакыр туура эмес. Ошол эле учурда башка бир нерсе, мына жанагы жылаңачтап чыккан Даниялык жанагы художница, сүрөтчүнүн жылаңачтыгындагы ошол аябай бөлүштүк. Мына ошол аврет иш, уят иш, албетте ошонун сүрөтүн бөлүшкөн туура эмес. Ал эмес намаз окуп, сакал коюп жүргөн таксырларыбыз деле ошонун жылаңач жүргөндөгүсүн мында түз эле бөлүшүп атты интернеттен. Мына ушул нерселердин бардыгы адамдын зээнин кейитип, ошол кантип эле бир бардык айып иштердин бардыгын көчөгө чыгара берүү керек, кантип эле ушулардын бардыгын шерменде кыла берүү керек деген пикир келип чыгат. Туура, кээ бир күнөөлөр мындай бир жашырганга мүмкүн эмес, анткени булар дүйнөгө жарыя кылып аткан күнөө иштер болсо, аларды жаап жашуунун кажети жок. Бирок уятсыз көрүнүштөр жабыш керек. Ошол жылаңач чыккан айыпты биз урматтуу бир туугандардан көрсөтпөй туруп эле айтсак деле туура эмес экенин баяндасак туура болот да. Ал эми пенде адашып кеткен, башка болгон, бирөөгө зыян тийбеген, же болбосо тооба кылып калган мүмкүнчүлүгү болгон, ошол кылып аткан күнөө ишин мындай бир элге жарыя кылып көчөгө чыгып, мындай бир ак үйдүн аянтына чыгып алып аткарбай аткан болсо, анда буларды жаап коюу мусулманчылыктын милдети экендигин баса белгилеп, мына ушул жөнүндө бүгүнкү сөздү урматтуу бир тууганым козгогум келип турат да. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат, урматтуу бир туугандар: "Ла юхиббуллахул жахра бис-суи минал каули". Ниса сүрөсүнүн 148 аятында Аллах таала дейт, уят сөздөрдү, жаман сөздөрдү ачык айтканды, кыйкырып айтканды эмне жактырбайт, жаман көрөт деди. Ошондуктан ар бир жаман сөз, уят сөз, одону сөз, ушак сөз, гыйбат ушунун бардыгын Кудай таалам урматтуу бир туугандар жаман көрөт. Анткени ар бир пенде адашып, эсинен чыгып, кайсы бир нерседен улам күнөө иш кылып алышы мүмкүн. Бирок Кудай таалам кечиримдүү, кечирем деген. Демек Кудай таалам кечире турган болсо, эмне үчүн биз ошону кайра мындай бир көрсөтүп, жарыя кыла беришибиз керек болот. Билесизби, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн хадисинде: "Инналлаха хаййюн ситтирун юхиббул хаяа ва ситра" деп айтат. Урматтуу бир тууганым, бул деген сөз Аллах субханаху ва таала уяттуу жана Аллах таала мына ошол адамдардын абийирин жабуучу, алардын бардыгынын мындай бир айыптарын жаап коюучу, ал эмес ошол кийим кие турган адамдарга кийим кийүүнү парз кылып, ал эми кийим кийгенге мындай колунан келбеген тоогушка, тоокко жана башкаларга эмне атайын жүндөрдү берди. Эгерде койлордун өздөрүнүн кийими жүн менен болот, ал эми тооктордуку жанагыда өздөрүнүн пары менен болсо, адамдарга жылаңач жүрбөстөн кийим кийүүнүн парз экендигин Кур'ани Каримде баяндап айтып берген. Ошондуктан ситтир, Кудайдын аты, бул адамдарга эмне ошол кийим кийүүгө эмне берген үндө, ошондой эле адамдардын айыбын жашырууга, аны көрсөтпөй коюуга болгон үндө деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сатара муслиман сатарахуллаху яумал киямати". Кимдир бирөө кайсы бир мусулмандын айыбын жаап, жашырып койгон болсо, анда кыяматта Кудай таалам ошол адамдын айыбын жаап жашырат дейт. Кудай таалам ошол адамдын айыбын жаап жашырат дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен сатара аурата ахихил муслими сатараллаху ауратаху яумал киямати".
ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. Кимде-ким кайсы бир мусулмандын авретин, уятын жаба турган болсо, анда кыямат күнүндө Кудай Таалам ал адамдын уятын, авретин жабат деди. Кимде-ким мусулман бир туугандын авирин ача турган болсо, аны шерменде кыла турган болсо, аны уят кыла турган болсо, анда Кудай Таалам ошол адамдын авретин ачып шерменде кылат, үйүнүн ичинде жаткан болсо дагы дейт. Үйүндө жаткан жерден, гостиницага бекинип алган жерден, квартирага бекинип алган жерден да Кудай Таалам авретиңизди ачып шерменде кылып, кадимкидей дүйнөнүн бардыгына сиздин авретиңизди көрсөтүп коет. Анткени башка бирөөнүн айыбын, авретин ачкандыгыңыз үчүн. Кээ бир аалымдар айтышат: "Адракту кауман لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكف عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم." Мен дейт, көп жамаат элди көрдүм, алардын айыптары жок эле. Бирок айыптары жок болгондугу менен алар адамдардын айыптарын айтышып, адамдар дуят кылып, алардын авиерлерин шерменде кылышат эле дейт. Анан адамдар алардын айыптарын таап айтып башташты. Айыбы жок адамдар айыптуу болуп калышты дейт. Ошондой эле кээ бир адамдарды билет элем, алар айыптуу инсандар эле, бирок алар адамдардын айыптарын айтпаган себептен Кудай Таалам алардын айыптарын адамдардын эсинен унуткарып койду деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Я ма'шара ман аслама билисаниhi ва лам яфзил иману иля қалбихи." О тили менен мусулман болуп, жүрөгүнө ыйман али кирбеген адамдар, ла ту'зил муслимина ва ла ту'ируhum. Силер мусулмандарга ыза бербегиле жана мусулмандарды уят кылбагыла. Ва ла таттаби'у ауратихим, жана алардын уят жерлерин, аврет иштерин урматтуу бир туугандар эмне издебегиле, кемчиликтерин издебегиле. Фа иннаху ман яттаби'у асарати ахихи муслими яттаби'иллаху ауратаху. Кимде-ким анткени кимде-ким мусулман бир тууганынын кемчилигин, айыбын издей турган болсо, ошонун аркасынан издеп, ошого издөө жүргүзүп, журналисттиктөөдөбү же башка айыпта ача турган болсо, анда бул убакта Кудай Таалам анын айыптарын ачып, айыптарын издетип коет дейт. Ва ман яттаби'иллаху ауратаху яфдаху ва ла фи жауфи рахлихи. Эгерде кимдир бирөөнүн айыптарын Кудайым өзү издей турган болсо, анда өзүнүн мал чарбачылыгында, өзүнүн үйүндө, короо жайында, өзүнүн малынын жанында, үй бүлөсүнүн жанында олтурган жеринен дагы айыптарын ачып кое берет дейт. Албетте булардын бардыгы туура эмес, түшүнүп албаш керек. Элге ачык жарыя кылган уят иш болуп, уят иштен тайманбай элге ачык айтып атса, анда муну айтыш керек болот. Ал эми өзү жаап жашырып бекинип, пендечилик кылып аткарып алып, бирок ошону бекитип аткан болсо, анда ошол нерсени жаап жашыруу, урматтуу бир туугандар, эмне аракет кылгандыгыбыз иншалла макул болуп эсептелет. Андан сырткары, урматтуу бир туугандар, бул жерде жанагы момундун айыбын жаап жашыруу деген түшүнүк боюнча, бул деген жалпы түшүнүк, бул адамдын денесиндеги айыптарын жаап жашыруудан сырткары дагы адамдын кылык жорогундагы, ишиндеги, балким үй бүлөлүк маселесинде кээ бир айыптарды дагы жаап жашырууга эмне колдон келишинче аракет кылгандыгыбыз макул болуп эсептелет. Мисалы үчүн кайсыл бир аял башка бир аялдын мисалы үчүн туура эмес кийингенин көрүп калып, же үйүндө мисалы үчүн туура эмес мамиле болуп, мисалы үчүн кылык жоругу же башка бир адепсиздикке туура келсе, ошону көчөгө чыгып жарыя кылган кээ бир аялдар бар. Бул мындай экен, тигиндей экен, мен көргөн палан түкүн деп. Мына ушул дагы ошол туура эмес, ошол айыптын, ошол айткан аялдын айыбын дагы эмне Кудай Таалам жаракка чыгарып коюп өзү шерменде болот, урматтуу бир тууганым. Же мисалы үчүн үйү чачылып жатат дайым эле, же болбосо балдарын жакшы карабайт, же намазын өзү окубайт, же болбосо мындай үйүндө деген бир нерсе айта берген болсо, анда Кудайым ошентип эле шерменде кылып коет. Ошондой эле кимдир бир айыпты көрүп туруп ошону жашыра турган болсо, анда Кудай Таалам ошол адамдын айыбын жашырып, иншалла, эгерде Кудай Таалам кайсыл адамдын айыбын жашырса дүйнөдө, акыретте дагы айыбын иншалла жашырат деген үмүт менен урматтуу бир туугандар жашап келебиз. Азирети аалымдарыбыз айтышат: "Иннаху яжибу алал муслими ан ястура ахахул муслим إذا سأله عنه إنسان ظالم يريد قتله أو أخذ ماله ظلمان."
Ошондой эле кээ бир адамдар келип кайсы бир адамды өлтүрөм же урам деп издеп жүрсө, бир заалымдар жанагыдай бир кыйын болуп, батырсымак болуп, жана алсыздарды коркутуп, байларды коркутуп тыйын ала турган каракчылык кылып аткандар келип издей турган болсо дагы, ошолорго ушуну көрдүм деп айтпаш керек. Анткени аларды көрдүм деп айтуу алардын айыбын, алардын өзүн жашыруу болуп атат. Демек, мусулмандын башына кыйынчылык келип калса, ошону издеп келип, андан зулумдук кылып, кордук кылып, зордук кылып, мал дүнүйөсүн тартып же өзүн уруп кое турган болсо, анда ошондо да ошол мусулман өзүн жаап жашырып калуу биздин мойнубуздагы урматтуу бир тууган милдет болот дагы. Калптан айтсак дагы бул жарай. Анткени жалган айткан урматтуу бир тууганым кээ бир учурларда дурус болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Лайсал каззабу аллази юслиху байнан наси фа юнми хайран ау якулу хайран" дейт. Демек, адамдардын ортосун жараштырып, адамдардын ортосунда жамандыктын болушуна жол койбогон адам ошол себептен жалган айткан болсо, аны биз жалганчы деп билбейбиз деди. Аллах Таала урматтуу бир туугандар өзүн ситтир, бул деген ошол жана айыптар жашырганды сүйгөн, жакшы көргөн, ошондой эле пендесин дагы жамандыктардан коргогон зат деген ушундай бир нерсе келсе, имам Суюти ошону айтат. Ал деген анналлаха таала тарикул кабаихи сатирул аюби вал фадаихи. Бул деген сөз Аллах Таала жаман иштерди көрмөксөнгө салат, ошондой эле айыптарды жана шермендечиликти жаап коет деди. Кудай Таалам дайыма жапканга аракет кылат, жабын үстүндө болот. Урматтуу бир тууган, бирок кээде пенде өзү Кудайым жаап жашырып элге жайылтпай койсо, ошого карап өзү жайып алат. Албетте бул адамдар эмне күнөөкөр болуп эсептелип кете берет. Аллах Таала урматтуу бир туугандар уят иштерди, уятсыздыкты, күнөө иштердин бардыгын жабат. Ошол жабуунун бир милдети бизге эмне аялдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө кандай кийим кийүү керектигин бизге баяндап берген. Демек, Аллах Тааланын ахлагы болгон, жакшы көргөн адеп ахлак болгон ошол жабуу, тосуу, айтпоо, айылын бекитүү деген адепти кармана турган болсо, Кудайга сүйүктүү инсандардын катарына кошулабыз. إن معافاة الله العبد في الدنيا أن يستر عليه سيئاته дейт. Эми Кудай Таалам жанагы муафат берсин, ден соолук берсин, жакшылык берсин дегенде ошол жакшылыктардын арасынан эң эле жакшыларынын бири Кудай Таалам ошол адамдын күнөөлөрүн эмне жаап жашырып койгондогусу. Баарыбыз күнөө кылабыз. Мен да айта албайм, мактана албайм, менден башкадан мактана албайт. Бирок ошол күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам пендечилик кылабыз, Кудай Таалам жашырып коет, истигфар айтабыз. Ошол Кудайдын берген бизге жакшылык. Эгерде күнөөлөрүн жытып алганда баардыгыбыз сасып көчөгө эч ким эмне урматтуу бир туугандар басып чыга албай калмак эле. Аллах Таала башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, Аллах Тааланын пайгамбары: "Ла ястуруллаху ала абди фид дунья илля сатараху Аллаху яумал киямати." Кудай Таалам бул ааламда кайсы пендесинин күнөөсүн жашырса, кыяматта да жашырып коет дейт. Эгер Кудай Таалам иншалла күнөөңүздү жаап жашырып койду, демек акыретте дагы ошол күнөөңүздү иншалла жабат, жашырат деген жакшы үмүттө болобуз дагы. Тез эле дуа кылганга эмне аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, урматтуу бир туугандар: "Инналлаха يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته." Кыяматка барганда Кудай Таалам пендесине айтар экен: "Эй пендем, муну күнөөнү кылдың белең?" "Кылдым элем, Кудайым." "Муну кылдың белең?" "Анда кылдым элем." Айтор бардык күнөөсүн пендеси кайсарлык кылбастан мойнуна алган учурда Кудай Таалам айтат экен: "Барын кылдың" дегенде, пенде эми өлгөн ушул экен деп калганда, "Сенин ушул күнөөлөрүңдү ошол дүйнөдө жаап койгом, эми азыр да күнөөңдү кечирип, айыптарыңды жаап жашырып, мен сага жакшылыктарды берем" дейт, урматтуу бир тууганым. Демек, Кудай Таалам дароо эле инсан күнөө кылса, аны ачып жибербейт. Адам качан өзү ачып, өзү жарыя кылып, элге чыгып, мен ушундай күнөө кылып атам дегенде гана Кудай Таалам ошондо урматтуу бир тууган шерменде кылат. Бирок бир-эки күнөө кылып калсаң, пендебиз, кам үстемген. Бардыгыбыз кемчилигибиз бар, тооба кылышыбыз керек. Кудай Таалам жаап койгон болсо, иншалла акыретке барганда, иншалла Кудай Таалам жаап коет, урматтуу бир тууганым. Аалымдарыбыз айтышат, жанагы адамдын айыбын жаап койгондо, урматтуу бир туугандар, ошол жерде кандай бир канча мисалы үчүн шарттар бар. Биринчиси, урматтуу бир туугандар: "Ман иттала ала айбин ау замбин ау фужурин ли муъминин мин завил хайат ау нахвихим мимман лам юраф биш-шарри вал аза" дейт. Биз
дайыма жамандык кылып, адамдарга жамандык жеткирип жүрүү менен белгилүү болбогон, күнөө менен белгилүү болгон инсандардан 1-2 күнөөгө уруп калсак, ошону жапканга туура келет дейт урматтуу бир тууганым. Же адамдардын арасында күнөөкөр деп белгилүү болбогон адам адашып 1-2 күнөө кылбаса айтпаш керек. Эми колун көкүрөгөнө коюп койсо күнөө көрүп аткан жерибиз жок. Ошону ачыкка чыгарган да адам уят, акмак, ошого мүмкүнчүлүк берген да акмак. Менимче ошол жанагы орун талашып аткан, бири-бирине компромат издеп аткандардын гана согушу болсо керек деп урматтуу бир туугандар ошентип күмөн келип кетет. Ошондой эле бир адам анча-мынча арак ичип алса айтпаш керек, бирок дайым ичип көчөдө мас болуп алып нары бери басып жүргөн болсо, анда мунун айыбын жашыруунун эч кандай кажети калбайт. Кээ бир адамдар күнөө кылып, ошондон бекинип, уялып, сарсана болуп аткан болсо, мына ушуну ачпаш керек. О, тутуп алдыңбы сени мынаке деп интернетке чыгарып берген башка калган болбойт. Көбүнесе интернеттеги айыптардын бардыгы белгилүү адамдар эмес, урматтуу бир тууганым. Ошолор биринчи, экинчи күнөө иш кылган, ошону дароо чыгарып берет. Мына зордук кылыптыр, зомболук кылыптыр, башка кылыптыр деп чыгарып берет, урматтуу бир тууганым. Мына ошону чыгарбаш керек. Туура жазасын алыш керек, бирок ошол чыгарбаш керек. Эмне үчүн бизде педофилдерге анткени ошол педофил боюнча маалыматтар көп чыгат. Анан оюна келбегендер келет деп баштайт да. Келет деп баштайт. Мен айткам илгери, дагы айткым келет. Мына Истанбулда чоң көпүрө бар. Азия, Европаны бириктирген, ошол жерде жанагы сүйгөнү жетпей калгандар келип боюнча өлөр экен. Анан ошону гезитке дайыма жарыялап, бүгүн Мехмет өлдү, анан бүгүн Алиф өлдү, палан өлдү, күн өлдү деп айта берсе, өлгөн басылбаптыр. Анан акыры бир эстүү бир айтыптыр, мына ушул жерде ушул негатив жаңылыкты чыгарбай эле коелу дептир. Чыгарбай койгондон кийин астында өлгөндөр, жанагы судан боюнча өлгөндөр азайган кадимки. Ошондуктан 9 жаштагы небересин антиптир, ноокатта мынтиптир, кара суда мынтиптир, кара балыкта мынтиптир деп айта берген, урматтуу бир тууган, бул туура эмес. Алар күнөөсүн алыш керек, жазасын алыш керек, сот боюнча, башка боюнча, керек болсо өлүм жаза бериш керек. Бирок ошолорду жарыя кылып чыгарган, Фейсбуктан, Инстаграмдан же болбосо башка бир массалык маалымат каражаттарынан чыгарган жакшы эмес. Азыр жаңылык деген адамдарга только ушул негатив гана маалыматтарды берүү болуп калды. Мына ушул адамзаттын кыйналышына берип аткан таасир деп айтсак, урматтуу бир тууганым, туура болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен алима мин ахихи саййатан фасатараха алейхи, сатараллаху алейхи яумал киямати." Кимде-ким башка бир мусулман бир тууганын айыбын билип калган болсо, жамандыгын, ошону билип туруп жаап жашырып койгон болсо, анда кыяматта Кудай Таала бул адамдын айыбын жашырат деди. Кээ бир адамдар анча-мынча айыпты чала бучук билип калса, ушинтип айтты, пресс-конференция берип антип чыгат. Бул ошол адамдардын өздөрүнүн айыптарын ачылганга, урматтуу бир тууган, эмне себеп болуп калып кете берет болот. Ал эми күнөөнү ачык кылып, күнөөсү менен мактан ушундай кылып атам, мына мен ушундаймын, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлем, өзүмдүн денем кандай кылсам өзүм билем. Албетте бул макоо сөз, бул туура эмес түшүнүк. Менин денем өзүм билем дегенде, өзүңдүн денең куйругун кесип куурдак кылып, анан көкүрөгүн кесип, мисалы үчүн дагы бир кесме кылганга калсаң, Кудайым жол бербейт, урматтуу бир тууганым. Анткени Кудайым жараткан, убактылуу берген, сенин денең болсо анда жашачы 1000 жыл, миллион жыл. Сенин денең эмес, урматтуу бир тууганым. Сага убактылуу берилген, Кудайым белиңе мөөнөттө, ал сенден алынат кайра. Ошол денеге кандай мамиле кылгандыгың сага жазылып турган болот. Ошондуктан мен өзүмдүн денем өзүм билем деп айтып мындай мурдун чүйрөгөндөр, алар таптакыр туура эмес айтып атат. Алардын кылганы Кудайга таптакыр, урматтуу бир тууган, эмне жакпайт. Андан сырткары адамдардын 1-2 айыптарын же ошо менен белгилүү болбогон, айып менен белгилүү болбогон адамдар болсо, ошолорду айтып атсаң, албетте бул гыйбат болот да. Гыйбат деген бул өзүңдүн бир тууганыңдын өлүп калган этин жегенге тете күнөө. Элестетип көр, сенин бир тууганың бар. Энелиш алла бир тууган өлүп калганда, барып курсагым ачып кетти, мисалы үчүн кабыргасын алып туруп, кабыргасын курдак кылып жеп аткан болсо, канчалык арам күнөө болсо, адамдарды гыйбат кылган, мусулманды гыйбат кылган, мына ушундай арам күнөө болот да. Гыйбат деген эмне? Гыйбат деген мусулмандын кылган айыбы бар. Ошол айыбын айтсаң, ошол адам таарына турган болсо, мына ушул гыйбат болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Урматтуу бир туугандар, анан ошол кайсыл учурда ошол жанагы мусулмандын айыбын жабыш керек, жашырыш керек деген маселе. Биринчиси, мусулман өзүн күнөөсүн жабыш керек, урматтуу бир тууганым. Ал-муслиму алейхи ан ястура нафсаху. Мусулман өзүнүн айыбын жабыш керек биринчи. Фала юшхиру хатаяху амамал халqi. Адамдын арасына чыгып алып, мен ушундай күнөө кылдым эле, менен уурдадым эле, менен жедим эле деп мактанган таптакыр туура эмес. Вала язкуру заллати амаман нас. Адашып калган, кыйшайып калган жерлерин адамдарга айтпаш керек. Вала кану астиqaаху. Адамдар достору болсо дагы, аялын урушуп кетет, башка болот, аялы күнөө кылат, ошону айтып ал досторуна ушундай бол десе болбойт. Бир гана учурда муфтийге барып фатва сураганда, алымдан кеңеш сураганда гана керек болот. Ошондо дагы мен кылдым дебестен, бирөө ушундай кылган болсо кандай болот деп сураш керек. Азирети Абу Хурайра айтат: "Куллу уммати муафа иллал мужахирин."
Менин үммөтүмүн бардыгы мен сактайм деди. Бирок урматтуу бир туугандар дейт, менин үммөтүм арасынан дейт, мужахир, күнөөсүн ачык кылып, ачык жарыя күнөө кылгандарды сактай албайм деди. Сактай албайм деди урматтуу бир туугандар. Андан сырткары экинчиси урматтуу бир туугандар, ситрул муслими ли ихванихил муслимин, мусулмандардын айыптарын, мусулмандардын күнөөлөрүн эмне жабыш керек болот. Мусулман өзүнүн айыбын жапкандай эле башка бир мусулман айыбындагы жабуусу анын мойнундагы милдет болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен наффаса ан муъминин курбатан мин курабид дуnya, наффаса Аллаху анху курбатан мин курабил ахирати. Ва мен сатара аля муслимин, сатараху Аллаху фид дуnya вал ахира, валлаху фи аунил абди ма кана ал абду фи ауни ахихи." Кайсы бир момундун ушул дүйнөдөгү бир проблемасын чечип берген адамдын проблемасын, акыреттеги бир проблемаларын Кудайым өзү чечип коет деди. Кимдеги мусулмандын айыбын жапса дейт, Кудайым ошол адамдын айыбын дүйнө акыретте жаап коет деди. Аллах Таала пендесинин жардамында бол дегер пендеси Кудайдын пенделеринин жардамында болуп турган болсо, ошондон сиз Кудайдын жардамын үмүт кылгыңыз келсе, анда өзүңүздүн мусулман бир туугандарыңызга, урматтуу бир тууган, жардам бериңиз. Мына бүгүн көрдүк, жанагы доомат айтылып аткан аял киши, ал боюнда төрөйүн деп турган карындашыбыз экен, ошонун көкүрөгүн кармап кетип атты. Башка натта айтылып атат, эми үйдө кандай нерсе, канчалык нерв болду, ошол боюндагы баласына канчалык терс таасирин тийгизди. Ошол болгон күндө деле ошону айтуу туура эмес, бирок анын болушу таптакыр акылга мындай бир окшошпой турган нерсе. Экинчиси, башка бир чиновник аны ошондо айтты, таанып билбестен, башка кылбастан, ошонун үй бүлөсүндө кандай мисалы үчүн проблема урматтуу бир тууганым болду. Ошонун өзүңүздү коюп көрүп туруп, анан ошондон чыдай ала турган болсоңуз, анан башка жарыя кылсаңыз, мына ошондо туура болмок. Эгер антпай турган болсоңуз, анда этиет болуш керек. Андан кийин урматтуу бир тууганым, ситрул майит, маркумдун да айыптарын жашыруу керек. Сизге кээде тагдырга насип кылып өлүктөрдү жууганы кирип калсаңыз, эжеңиз болобу, сиңдиңиз болобу, апаңыз болобу, же болбосо атаңыз болобу, инеңиз болобу, урматтуу бир тууганым, ошол учурда ошол өлүктүн бетинде кыйналганы, башка нерсени көрүп кала турган болсоңуз, анда ошол нерселерди жаап жашырыш керек. Жүзү карайып кетиптир, андай болуп кетиптир, мындай болуп кетиптир, айтпаш керек. Эгерде жүзү нурланып турса, аны айтсак болот, жүзү нурланып калыптыр, жакшы экен деп. Бирок антпай турган болсок, анда урматтуу бир тууган жакшы эмес. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ман гассала майитан факатама гафараллаху лаху 40 марра." Эгерде кимдир бирөө бир маркумду жууп туруп, ошонун анча-мынча айыптарын көргөн болсо, ошонун айыбын жашырып койгон болсо, Кудай Таалам 40 жолку күнөөсүн кечирет деди урматтуу бир тууганым. Эми урматтуу бир туугандар, биз кантип ошол жанагы адамдардын айыбын жашыра алабыз, кантип ошол адамдардын айыбын көрсөк айтпай коебуз деген мындай каражаттарга туура келе турган болсок, биринчиси ошол айыпты жашырып койгондун фазилетин, ошонун кадырын билишибиз керек. Айтып атпайбы Пайгамбар алейхиссалам: "Кимде ким адамдын айыбын жапса, мусулман айыбын жапса, Кудайым анын айыбын жашырып коет." Сиздин да айыбыңыз бар, баарыбыздын айыбыбыз бар. Эгер айыбыбыз телевизорго чыгып кеткен болсо, көчөдө баса албай калат элек. Бирөө күлүп атабыз, бирок биздин кылып аткан эткенибиз андан дагы балким жаманыраак болот. Өткөндө мына жанагы Апер деп аткан бир карындашыбыз чыкты. Мен ойлойм, абдан нормалдуу көрүнүш. Аял ошентип эркелейт, күйөөсүн айтыш керек, деш керек. Мисалы үчүн жеке мен бардым, көрүп чыктым дагы, эч кандай көргөн жокмун. Балким аялдык назданууну, аялдык эркелегенди гана көрдүм. Ошону жарыя кылып, шылында куудулдар да аралашып, кайра жарыя кылгандан мына карындашыбыз азыр аябай ооруп аттыр экен. Мына ушул урматтуу бир тоон айып эмес, бирок ушул гыйбат болуп эсептелет да. Ошону бөлүп, анан молдолор да аралашып, анан деп башка деп. Жеке мен өзүм карап ал жерде айтып атат да, мен душмандарым арасында башым көтөрүп жүрүшүм керек деп атат. Туптур эле сөз. Бардыгы ушунда эл эмне дейт деген сөз, мына ошол кыргыздын эл эмне дейт деген философиясы мына ошол сөз да. Айтып атпайбы, мага десе урдап таап кел мени кийиндир. Ооба, аялды кийиндирүү эркектин милдети урматтуу бир тууганым. Ал сен каяктан табасың, ал аял жумуш эмес. Урдап келесиң дегени бул каяктан тапсаң кайдан тап деген сөз, бирок урдап кел дегенге берилген буйрук эмес да. Ошону бардыгыбыз көчөгө чыгып жарыя кылганыбыз мына ушул дагы мусулманчылыкка туура келбеген, адамгерчиликке туура келбеген өтө жаман көрүнүш урматтуу бир тууганым. Анан экинчи бир маселе урматтуу бир туугандар, ошол мусулманчылык, бир туугандык сезим бизде болуш керек. Ушул менин бир тууганым. Эгерде аталаш эмнелеш бир тууган ушинтип аткан болсо, кандай абалда калар элем мен урматтуу бир тууган? Үй бүлөлөр бузулат, балдар жетим калат, балдар кыйналат, балдар нерв бузулат урматтуу бир тууганым. Биздин Кур'ан-ы Каримде иннамал муъминуна ихватун, момундардын бардыгы бир тууган деген аят келет дагы, бир туугандык сезимди ойготконго аракет кылышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Масалил муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим масалул жасади" дейт.
musulman bir tuğandardın biri menen biri olgan geçirimdүү boluşu, biri-birine olgan mahabatda boluşu, biri-birine jakşı sezimde boluşu deyt. Bul adamdın müçelörünün biri-birine jakşı boluşu deyt. Misal üчүn kol menen baş, adamdın gözü menen murdu kандай biri-birine mamilede bardığı bir bütündür urmatlı bir tuğanım. Eger adamdın gözü orusa demesinin bardığı temperatura болгондуктан чыкканда эле musulmandардын birinin başına kıyınçılık gelse başka musulmanдар da şundan kıynala turgan boluş gerek. Muna ошондо biz urmatlı bir tuğanım çınığı musulmançılık degen түшүнүккө жетебиz. Андан сырткары урматтуу bir tuğanım ошол адамдын ордуна өзүбүздү коюп көрүшүбүз керек. Эгер кокустан мен болуп калсам, ошентип мени чыгарып аткан болсо, кандай абалда калар элем деген ойду кое турган болсо, ошону жакшы анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Силердин бириңердин ыйманы толук болбойт, өзүнө жакшы көргөндү башка бир мусулманга жакшы көрмөйүнчө деп. Демек башка бир мусулман айыбын айтып, аны уят кылып аткан учурда, ошону өзүбүзгө жакшы көрүп аткан, эч ким жакшы көрбөйт ошону урматтуу bir tuğan. Demek ыйманыбыз биздики толук эмес болуп турат, ыйман толуктап алыш биздин мойнубуздагы милдет деген сөз. Андан кийинки урматтуу bir tuğanым, адам өзүнүн айыбы менен алек боло турган болсо, башка бирөөнүн айыбын издегенге, көргөнгө урматтуу bir tuğanым мүмкүнчүлүк болбой калат. Хасан эль-Басри айтат: "Эй адам уулу" дейт. "Сен дейт ыймандын акыйкатына, ыймандын туу чокусуна жете албайсың" дейт. "Сен урматтуу bir tuğanым өзүңдөгү бар айып менен адамдарды айыптамайынчы. Тагыракта хатта ла туайбан наса би айбин хуа фика" дейт. Сен өзүңдө бар айып менен башка бирөөнү айыптабасаң, ыйманга жеткен жоксуң дейт да. Анткени сенде айып жокпу дейт. Эгер сен өзүң толук периштеде болуп кетсең, анда бир жөн эле дейт. Бирок өзүңдө айып бар болуп туруп, анан башка бирөөнү айыптап аткан болсоң, анда сенде ыйман акыйкаты жок деп Хасан Басри урматтуу bir tuğanım ошентип айтып берди бизде. Урматтуу bir tuğanım, "Лан таналал хакыйкатал ыйман хатта ла туайбан nasa bi aybin huwa fika wa tabda bi zalika al-ayba min nafsik." Айып издегенди өзүңдөн башта, аны оңдо дейт. Эгер айыпты оңдой турган болсоң, дагы башка бир айып чыгат, сен өлгөнгө чейин айыбың түгөнбөйт урматтуу bir tuğan. Ошондуктан келгиле бардыгыбыз өзүбүздүн айып менен карайлычы. Биз эч кандай арамиш кылган жокпуз, бурурлук кылган жокпуз, ушак айткан жокпузбу деген сөздөрдүн баарын кое турган болсок, ошондо башка бир мусулман айыбын чукулагандан урматтуу bir tuğanım алыста калган болор элек. Урматтуу bir tuğanдар, биз азыр эми өзүбүздүн ошол негизги угармандарга орун беребиз. Ошондой эле биздин көрсөтүүнүн демөөрчүсү урматтуу bir tuğanдар мындан ары Тойбос Адал чучуктары колбасалары, ошонун дагы биз сүрөттөрүн алып келип койгон болсок жакшы болмок. Иншалла биз угармандарды кабыл алабыз. Урматтуу угармандар, биздин телефон номерубуз 0312 68 06 06. Мына ушул жерден байланышка чыксаңыздар болот. Алгач угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Men суроом зекет боюнча болчу. Мен күйөөмө тайнеси багып өстүргөндө, тайнебиздин колдо чоңоюп, анан азыр деле күйөөм багат тайнесинчи. Ошо зекетти тайнесине берсе болобу же болбой калабы? Зекетти тайнесине берсе болбойт, анткени тайнесин багуу ансыз деле милдеттүү. Тайнесин багуу урматтуу bir tuğan ансыз деле эмне милдеттүү оокат болуп эсептелет. Ошондуктан зекетти тайнеге бергенге болбойт, тайнени багуу милдеттүү болот. Мен негизи багаткан балдар деле бар, бирок күйөөм багат да. Сиздин күйөөңүз тайнени багуу, сиздин күйөөңүз берсе болот, бирок сиздин өзүңүз бергенге болбойт. Сиздин күйөөңүз өзүнүн малынан зекеттен тайнеңизге берсе болот, ал эми сиз өзүңүз берсеңиз болбойт. Сиз бергениңиз ага милдет. Тайнеңиз багылбай калса, сиз дагы багууга милдеттүү болосуз деген сөз. Жок, күйөөмүн тайнесине күйөөм өзү берсе болот. Жок, аны багыш милдеттүү болот, зекет өтпөйт ага. Анда экинчи суроо, таежесине берсе болобу? Таежеси күйөөдөн ажырашып кеткен, бирок Москвада иштейт да. Болот. Таежесине берсе жарайт урматтуу bir tuğanım. Мындай Москвада иштейт да, боло береби? Эгерде муктаж болгон болсо, чакыр болгон болсо берсе болот. Мындай, зекет боюнча жалпы эле түшүнүктүү болсун. Зекет күйөө аялмы, аял күйөөсүнө жубайлар бири-бирине зекет бере албайт. Урматтуу bir tuğanım, ошондой эле бала ата-энесин, ата-эне баласына зекет бере албайт. Ата-эне дегенде ата-эне, чоң ата, чоң ана, тая ата-эне, Адам алейхиссаламга чейинки бардык ата-бабалар баарына зекет бере албайт, жана кыяматка чейинки балдарына бере албайт. Ал эми bir tuğanдарга, ата-эке, жээндерге, башкаларга зекет бериле берет. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Саламатсызбы, чубак? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Сизге бир суроо берейин дедим эле. Өзү келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Ошону айтайын дедиңиз беле? Жок.
Assalamu alaikum deb salam aytmadınız, aksakal kişi ekesem diye şunu yürümüyordunuz. Ооба. Aytыңızчы şunu gana. Assalamu alaikum deңizчи. Борки балдарды Кудай-ай. отургузуу. Кайсы жаштан, мына 3 жаштан баштап биз өзүбүз берип жүрөбүз го. А негизи канча жашка чейин болот? Кээ бир жерлерде ырымдап деле коет экен го. Siz salam aytkanды үйрөнөсүз биринчи. Алдагы сүннөт да сүннөттөн мурдачы. Assalamu alaikum деп айтсаңызчы. Assalamu alaikum deңизчи. Ассаламу алейкум. Ушинтип саламдашыш керек, урматтуу бир тууганым. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ушуну неберлерге да үйрөтүңүз, Сүннөт отуруп кескенден башка да сүннөт толтур. Ал бир эле сүннөт. Салам айткан сүннөт, ассаламу алейкум депчи. Ал ошол төрөлгөндөн баштап балагатка жеткенге чейин болот. Балдардын балагатка жетүү 12 жаштан башталат, бирок эртерээк жакшыраак болот. 3 жаш, 4 жаш, 5 жашында. Анан так жаш болуш керек, жуп жаш болуш керек деген ага көп маани берүүнүн кереги жок. Ошол 2-3 чыккандан баштап, бирок ага чейин зарылчылык болуп калып, балдарда бир аз кыйналып калса зара кылгандан андан эрте олтургузса жакшы, 6-7 жашка чейин абдан жакшы болот, иншалла. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроом бар эле. Мен деген жолдошум менен аябай көп урушчу болдум да, кыймыл турган, баскан турганын деле көрүп эле уруша берем да, өзүм ушундай болуп элекчи. Анан деген элдер айтат, кошуналарым айтат, туугандарым айтат дегендей, көз ачыктарга окутуп койгон сени деп. Бирок мен өзүм андайларга ишенбеймин да. Ошону кандай кылсам болот? Кээ бирлер айтат, молдолорго барып дем салдыр. Сиз ошо күйөөңүздү көргөндү түшүнөсүзбү? Ошо күйөөм үйдө болот да, анан үйдө болсо эле өзү гастролдоп жүрөт, анан Артистпи? 20 күн үйдө, ооба, анан 15 күн 20 күн үйдө болсо жеген тамагын деле, кыймыл тургандөрүн көрүп алып деле уруша берем да. Бирөөнү сүйүп калдыңызбы? Иә. Бирөөнү сүйүп калдыңызбы? Жок, Кудай сактасын. Сүйгөн деле жоксуз, Мен сизге бир сыйкыр үйрөтөйүнбү? Адал сыйкыр да. Жанагы кургак чай болот, заварка дегенчи. Ошону алып туруп күйөөңүздү көргөндө оозуңузга бир чай кашык салып алсаңыз, сүйлөй албай каласыз да. Анткени чай түшүп кетет оозуңузданчы. Ошентиңиз, бир тууганым. Анан ошентип бир пачка түгөнгөндөн карасаңыз, унчукпай түшпөй калган болот, ошо менен баары келет. Экинчи бир маселе, ар бир адам жакшы жери бар да. Мисалы үчүн жолдошуңуз жакшы жери бар, мисалы бир жакшы жерин айтыңызчы, бир жакшы жерин, мисалы үчүн. Бетин жакшы жууйбу? Суроо берейин дедим белем, мен. Жок, мен уксаңыз сиз. Күйөөңүздүн бир жакшы жери барбы, жокпу? Такырда жок дегенде бир жакшы жери. Күйөөм аябай эле жакшы. Көрдүңүзбү? Мындай, угуп туруңуз. Үйдө айран уютканда бир чака сүткө бир кашык айран кошуп уюшса айран айланып калат. Ошол сыяктуу ошол күйөөнүн бир жакшы жерин алып туруп, ошону кармансаңыз, ошону менен уютсаңыз, күйөөңүздүн бардыгы жакшы болуп кетет да. Жакшы көргөн жол ушунда, ар биринин жакшы жери бар. Ошол жакшы жерин алып туруп, ошол аркылуу жакшы көргөнгө аракет кылсаңыз, ар бир адам жакшы көрүлөт. Анткени пайгамбар алейхиссаламга бирөө келип сураганда, аялым жаман дегенде, аялыңдын жакшы жери жок, бир жакшы жерин айт дегенде, жакшы жери көп деген, ошол жакшы жерин уютку кылып, ошону уютуп, ошол аялыңдын бардыгын жакшы көргөнгө аракет кыл дейт да. Ошентсе, иншалла сүйүү келет. Анан кыжырдана берсеңиз болбойт. Мен сизге эки нерсе үйрөтөм. Биринчиси кургак чай, экинчиси күйөөңүздүн жакшы жерин издеп, ошого аракет кылсаңыз, күйөөңүз иншалла жакшылыкка айланат деген сөз. Айтыңыз эми. Анан мен апама рахматуллах калган эки Куран китеп бар эле. Зекет? Куран китеп. Куран китеп, Мен өзүм окуй албаганлыктан себептен өзүм жашаган жакын мечитке эки Куран китепти алып барып бердим да. Ооба. Ошо туура эле. Эң туура. Бирок намаз окушуңуз керек, бир тууганым. Намаз окуганды үйрөнүңүз. Билесизби намаз окуганды? Үйрөнгөн жоксузбу? Билем. Окуп атасызбы? Жок. Окуңуз бир тууганым. Бул намаз эң зарыл нерсе. Кыяматка барганда бизден биринчи намаздан сурайт. Эгерде намазга жооп берсек, калганга кезек келет. Намаздан окуй албасак, анда калганга кезек келбей калыш ыктымалы бар. Кудайым сактасын. Оозу кыйшайтан экен шүйлөп жүрө бергенибиз менен андай мындай маданият деп, бирок кыяматка барганда намаз жок болгон болсо аябай эле шерменде болуп калабыз. Дагы бир угарман бар. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Allah razı olsun. Rahmat. Ben sizge 3. yolu çıkıp atam da. Hoş geldiniz. Aha. Beni közüm aziz. Gözüm yalğız yaşayın. Kudaya. Aytıp atasız, tuğanlarınızga aytın, tanış bilişlerinizge aytın. Mende hiç kim yok. Harlar uyunda yaşap çıktım da mençe. Ayaktan çıkarıp koyuştu o. Ayakta yaşaş kıyın eken.
Men arak içmegenden keyin, jaman jolda жүрбөгөндөн keyin men alarga koşulgum kelbeyt da. Ошол жерде дагы мындай кемпир кезек жок бекен сизге карылар үйүндө? Жок. Бардыгы орукчандар, менин көзүм эле азыр, ден соолугу жакшы, бардыгы жакшы. Ай, Кудайым, кантиге табат экен. Ушуга жардам бере аласызбы? Мага шерик керек болуп атат. Эми ушуну сиз мага ар келген сайын телефон чалсаңыз деле мен сизге таап бере албайм, анткени мен сабак менен элек болом. Анан ушинтип азиз кишини ким карайт деп кемпирди азизге тие бербейт экен да. Ana men жөн эле кыйнап атасыз, сиз чалып алып эле ушинтип эле аял таап бер депчи. Сиз муфтийге барыңыз. Ошол киши балким буйрук берди имамдарына. Менин жаңырткан рухсат бериң, чыгып калышы мүмкүн. Сиздин номериңизди айтыңыз анда. Канча? 0771 0771 01 64 64 86 86. Үйүңүз барбы сиздин? Бар. Ошо аялды багаласызбы, курсагын тойгуза аласызбы? Багалам. Ден соолугуңуз чың. Жакшы. Урматтуу бир тууга. Жашыңыз канчада, жашыңыз? Ачылар. Ушу шерик болбой атат. Жашыңыз канчада дейм? Неме кылганы. Меники катаракта эле басып эле калган. Жашыңыз канча деген үйлөнсөңүз укпай эле сүйлөй берсең кетип калат кайра эле. Канчадасыз? 58'de. 58'de макул болду. Эми аз жарыя кылам, угуп туруңуз, өчүрүңүз. Урматтуу бир туугандар, 58'dеги ден соолугу чың, көзү катаракт болуп көрбөй калган азиз бир тууганыбыз бар. Бул бир тууганыбыз бойдок, эч кимеси жок. Бир аялды багалат, үйү бар. Ошондон ушул адамга шерик болуп, жалгыз жаратканга жарашат деп, ушул азизди карап, ушул операция болгондо оңдоп кетсе, ушуга бир шерик болуп, анын шеригин алып, ошону менен эки бакыр бир тукур болуп жашайм деген аял заты болсо, 0771 01 64 86 номуруна байланышыңыздар. Дагы бир жолу кайталаймын. 0771 01 64 86. Бир тууганыбыз жубай издейт, акыл эстүү адам. Урматтуу бир туугандар, чалыңыздар. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кудай деп, Кудайга шүгүр, өзүңүз. Жакшы, рахмат. Ажыга бир мен суроом бар эле. Айтыңыз. Мен ушул депозит боюнча сурайын дегем. Депозит? Анан ушул чоң атам көп убакыттан бери депозит алып жүрөт да. Анан бул болбойт экен, ушул ажыгеден уктум, ушул видеосунан уктум, болбойт десем деле баягы сол ишенбей жүрөт да мага. Ал киши намаз окуйбу? Намаз окуйт өзү. Депозит деген бул деген акчаңыз салып, ошондон процент алып турасыз деген сөз да. Ооба, бул арам. Эгерде ислам банк болуп, мусулманча мамиле болуп, мудараба же мурабака же мушарака деген иш-чара менен болсо бир жөн. Анан өздөрүн мусулманча деп атабаган жанагыдай салттуу эсептелинген банктар болсо, анда буну ачык эле арам деп айтсак болот. Ушул баягы бир 1 миллион акча салган болсо, ошонун 12% төлөп берет да банк. Ошондой, ошол депозит болот, ошол туура эмес. Ошол арам Ооба, арам, шарият боюнча туура эмес. Эгерде ислам банктары болуп, мушарака, мудараба же мурабаха деген сыяктуу иштер менен гана мындай депозит алынса, халал деп анда бир жөн. А бирок салттуу деп эсептелинген классикалык банктарда жөндөнү депозит алуу бул деген арам акчаны жеш деген болот. Анткени булар банкрот болгонду карабайт, башканы карабайт, кааласаң каалабасаң төлөп бересиң деген сөз. А исламда бул маселелер каралган, урматтуу бир тууганым. Рахмат сизге, атаңызга ийгилик бер. Чындыгында намаз окуп аткандар бар. Билесизби, Кур'ани Каримде имам Шафиден сурашты. Имам Шафиден сурашыптыр. О имам, айтыңызчы, Кур'ани Каримде эң бир өкүмү каттуу кайсыл аят бар десе, айтыптыр, ошол сүткорлук боюнча аят. Анткени ошол жерде кимде-ким сүткорлук кылса, деп пайыздан сарамдан, анда ага Аллах Тааланын жана пайгамбарынын согушу болсун деген аят келет дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн кээ бир адамдар, кээ бир молдокелер дагы ошол мамлекеттик банктардан алса болот, процент түкүн деген сөз айтып жүргөндөрүн билебиз. Анан ал бардыгы туура эмес. Угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, менде мындай суроо бар эле. Менин бир таанышым бир окуу жайга жумушка кирди, бирок ал өзү иштебейт. Анын ордуна башка бирөө иштеп, анын айлыгын алып жатат. Мен сиздин бир сабактарыңызда окуп алып, мен аны деген сен күнөө иш кылдың, ал жумушка өзүң иште же чык деп айтканда, кайра айтып алып, мен өзүм коркуп атам, мен ага туура айтам. Ал жумуш табият кандай жумуш? Диплом бар жумуш, диплом менен кириш керек. Диплому, мугалим болуп иштеши керек эле, анан анын ордуна досу иштеп атат. Ал документин берип койду. Тиги досу окуусун бүткөн эмес. Досу бүткөн окуусун, ал ошол жакта иштеп, ошо досу чакырды да жумушкачы.
Досу иштейт ордуна, өзү иштебейт. Кандай досу Сенин стажың жүрө берет деп анын документин менен иштеп атат да. Мунун сабагына тиги сабагына окутуп ушундай. Жок, бул жакшы эмес. Бул мамлекеттин акчасын уурдап жеген болот. Билесиздерби? Мына жанагы түштүк тарапта көп бош жалабат, аягы пособие деп, жанагы балдары көптөр бар, ошо балдары көптөр анан пособие алабыз деп жалган документ толтурат го. Ошентип мамлекеттен уурдап алган акча арам болот, урматтуу бир тууганым. Азыр Кыргызстан бардык жеринде бар. Ошондой эле мына ушул бир тууганыбыздай болуп, стаж жүрө берет деп киргизип коюп тыйын алган, же болбосо 2-3 адамга иштеп коюп, ар ким атын коюп коюп акча алгандар мамлекет уурдап атат да. Анан ушул жерде мынакей биздин падышабызга, биздин мынагы өкмөткө кулак кагыш айтып койгум келип турат. Мына мисалы үчүн Америкада полицейскийлердин үйлөрү жашаган жанагы кызмат кылган жерлери булар бардыгы ижарага алынат экен да. Ошол полицейский жанагы участоктун ремонтун, анын суу светин бардыгын кожоюн төлөйт экен, мамлекет төлөбөйт. Ошондой эле мына азыр бизде чиновниктер бар да, мисалы үчүн ошол министрлер, депутаттарда бирден машина бар. Аларга мисалы үчүн айына мисалы үчүн мынча бензин кетет, мынча айлык кетет. Анан ошо машинеге гараж кетет, ага шопур кетет. Шопурга мисалы үчүн 15 000 сом берет. Анан бензинге мисалы үчүн 15 000 сом берет. Анан гаражга 15 000 сом берет. Ай сайын машина айтор ошентип олтуруп, жанагы бир депутаттын ошол жанагыдай жылуу барып келгендиги үчүн мисалы үчүн бир машинада мисалы үчүн 50 000 сом кетип калышы мүмкүн. Же мэриде иштеген бирөөнүкү, же мэрдики мисалы үчүн. Ошон үчүн ушундай бир система киргизишибиз керек. Мен ушуну сунуш кылат элем. Бул адал жол. Таксопарктарга байланыш керек болду. Эгерде депутат ишке бара турган такси чакырсын, үйүнөн апарып жумуштан таштап койсун, мынакей 90 сом же 100 сом болот. Жакын жашаган депутаттар алыста жашаган деле жок. Мисалы үчүн былтыр 150 сом болсо, ошондо бир күндө жумушка барса такси менен барат, барбаса анда барбай эле кое берет деген сөз. Ошондо мамлекеттик машинага ремонт деген бул кетпейт, аны жылыт деген кетпейт, бир адам такси кетпейт, ага автопарк кереги жок, башка кереги жок. Жөн эле төлөп коет болду. Анан ошол жанагы таксинин акчасы жазылып калат да, эч ким мамлекеттен уурдабай турган болот да. Ошол системага киришибиз керек биз, урматтуу бир туугандар. Мамлекет алдап аткан, жеп аткан, азыр кайтып аткан $700 000 балам түкүн, бул эчтеке болбой калат, урматтуу бир тууган. Болбосо элди кадимкидей кыйнап аталы. Ошого чиновниктердин бардыгы таксиге өсү, таксилер өздөрү машинесин жууйт, тазалайт, ага шопурга акча төлөштүн кереги жок, баллонго акча бериштин кереги жок, оңдойм дегендин кереги жок. Анан депутаттардын балдары машинеде ташыбайт, ар ким өзү ташыйт. Ошондой болуш керек. Мына ошондон мамлекет өнүгөт, урматтуу бир тууганым. Анан жөн эле мамлекет үчүн деп курго сүйлөп, антип менен ишке барбай турган болсо, анын кереги жок да. Бул тотугуштай эле сүйлөп атабыз. Бардыгыбыз сүйлөсөк, ооздон чаң чыгат да, бирок деген бир ишке ашпайт. Идея ойдон калып атат да. Келгиле. Эгер чындап патриот болсо, кандай ушундай кылалы, урматтуу бир тууганым. Эгер мамлекет машина алгысы келсе, такси менен барсын. Бирок эгерде бай болуп, өзү машинесин өзү алып, өзү бир шопур жалдаса, бир жөн, урматтуу бир тууганым, анда каалагандай кылсын. Бирок мамлекеттик номер менен ушундай иш кылып, мамлекеттин машинесин айдаган, бул жөн эле биздин экономиканын бюджетти, урматтуу бир тууганым, жок кылат. Өнүккөн өлкөлөрдө алар ар бир депутатка бирден самолет коюп койсо дагы, ар турган өлкөлөрдө мына ушундай эмес экен. Ал эми биз жардыбыз, жырттык, иштаныбыз жырттык. Ошого карабастан, урматтуу бир тууганы, биздин бардыгыбыз чалкалап машинеде жүргөндү гана билебиз да. Ошондуктан ушул машинелерге таксини коюп кое турган болсо, бул практикада болгон нерсе, эч кандай велосипед чыгарган кереги жок. Ошол мамлекеттердеги өнүккөн нерсени алып коюп берсек эле бардык ордуна келет, болбойт. Ага карабай эле жеш керек. Ушундай боло берет, урматтуу бир тууганым. Ушундай бир сөз. Азыр биз эми мындай WhatsApp'тан келген өзүбүздүн суроолорго жооп берип туруп, андан кийин кайрадан улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Үй жаныбарлары ооруп калса дем салса болобу? Бул тууралуу пайгамбарыбыз эмне деген? Ушул боюнча менде азыр маалымат жок, балким унутуп калдым. Кийинки сабакка айтып келгенге аракет кылам. Стоматологдор аял эркекти чогуу карай берсе болобу дейт. Эми колдон келсе эркекти, аялды караган албетте жакшы болот. 2 жыл мурда аялына 3 талак деп жооп берген экен. Туугандары кысымга алган үчүн ушундай жолго барыптыр. Жакында кайра жарашып жашайлы деп Москвадагы молдолорго жолуктук. Алардын бирөөсү аялың экөөбүзгө нике кыйдырабыз, анан аялың менен бир түн болот, андан кийин кайра жооп берем, анан сага жол ачылат, кайра никеге жашай бересиңер дейт. Биз таңга бизге кайрылып жатабыз. Москвада өзүңүз ишенген бир молдонун офисиниби, телефонунбу берсеңиз, биз ушул молдолорго барып сүйлөшүп ушул маселени чечип алсак дегенбиз дейт. Москвада муфтиятка барсаңыздар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын өкүлү Сүйүнбек Ажы деген биздин досубуз бар. Сүйүнбек Ажы Жусупалиев өкүл.
ошол кишиге жолуксаңыздар маселеңиздерди карап чечип берет деген үмүттөмүн. Анан жанагыдай шайтандар көп, аты молдо бирок заты шайтан, ага андай бишкит толтура. Мынча акча беришиңер, дем салам, андай кылам, мындай кылам, жолуң ачып берем дегени бар бакшыга окшогондор, алар шарлатандар, аларга барбаш керек, урматтуу бир туугандар. Мен Россияда жашап иштеп жүрөм. Ошол мен жашаган шаарда кыйын шартта жашаган, кароосуз калган орус жарандары бар. Алардын кээ бирлерине колумдан келген жардамын берип турам. Албетте бир жакшылык кылаарда Аллах ыраазылыгы үчүн деп ниет кылам. Алар башка диндин өкүлдөрү же динсадан болсо, мен күнөөкөр болуп калбайымбы, бирок абалын көрүп туруп жардам бербей өтүп кете албайм. Исламда жардам берүүнү бир гана мусулмандарга чектелген эмес, бардык адамдарга эле эмес, айвандарга жардам берүү, урматтуу бир тууганым, биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Ана мынагы азыр жазууну карап отуруп, мен мындай өзүмчө ойлойм да, мына биздин кээ бир чоңдор сүйлөп атканда бир сөздү 15-20 кайталабастан кагазга жазып алып сүйлөй берсечи, эми бардыгы эле Дооронбек Садырбай эмес да, сөздөрү мындай чыга бере турган, же болбосо Адахам Адубов эмес да, мончоктой сүйлөй турган. Анан кээ бирлер мындай сүйлөгөндү билбейт, ар бир сөздү кайталап отурган. Ошолор, урматтуу бир тууганым, кагазга жазып алса, уккан адамга дагы жакшы болуп, анан өздөрү да кыйналбай сүйлөй беле деген сөз, урматтуу бир тууганым. Мусулман эмес тааныш, дос кошуналарыбызга аларда бирөө өлгөн кезде кантип көңүл айтабыз? Жана аларды майрамдары менен куттуктоого болобу, алардын куттуктоолоруна кантип жооп беребиз? Алардын куттуктоолоруна жооп бергенде рахмат деп айтыш керек. Ана алардын майрамдары болсо, эгерде диний тиешелүү майрам болсо куттуктаганга болбойт, бирок динге тиешеси эмес болгон улуттук майрам сыяктуу болсо, анда куттуктаган болсо, мен ойлойм зыян тийбейт деп. Анан алардан бирөө өлгөн болсо, кадимдей көңүл айтыш керек, Кудай Таалам мындай ырайымын алсын деп, эгерде ал мусулман болгон болсо, мусулман эмес болсо, анда ошол жаткан жери жайлуу топурак торко болсун деп айтып койсоңуз дагы боло берет. Анан эми ушундай да көңүл айтып, сабыр кылыңыз деп аны муну сүйлөп койсоңуз албетте жарай берет. Анан бейиши болсун деп айткан албетте капырларга кыйыныраак болот. Күтүп жаткан наристебиз уул болсун деп Кудайдан тилеп жатабыз. Эгер уул болуп калса, кандай ат койсок болот? Ат коюп берсеңиз, жанагы багыштап дуа кылып койсоңуз, Аллахумма яссир ва ла туассир ва таммилана бил хейр, Кудай Таалам төрөттү жеңил кылсын. Эгер уул болуп калган болсо, урматтуу бир тууганым, Исхак пайгамбардын атын койсоңуз, Исхак атабыздай адилеттүү болуп, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп, муну таза коом деп айтып, бирок таза боло албай аткан учурубузда, бирөөнүн көкүрөгүн, бирөөнүн колун көрсөткөн учурда бизге чындап таза адамдар керек. Демек Исхак деген атты ырым кылып койсок жакшы болот. Төрөт жеңил болсун. Эгерде уул болгон болсо, Исхак деген атты чубак ажы кой деп айтып жүрсөңөр, иншалла жакшы болот деп айтар элем. Менин боюм кыска 1,62 сантиметр дейт. Биздин боюбуз андан узун эмес. Сталиндин бою кыска, Путиндики кыска, Медведев кыска. Айтыр кыйындардын баары кыйын, ошон үчүн жанагы теректе бой бергенче темине да акыл берсин деген сөз албетте жакшы, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан Кудайга шүгүр айтыш керек. Айтасыз, менин боюм кыска 1,62, өстүрүү үчүн дары ичип аракет кылсам болобу, же шүгүрсүздүк болуп күнөөгө батамбы дейт. Эгерде ошол боюңузду өстүрүү үчүн ичилген дарылар ден соолукка зыян тийбей турган болсо, анда зыяны жок. Эгерде ошондой өсүп аткан болсо, бизге да кабар бериңиз деп, биз албетте сизден суранып кетет элек. Бирок Кудайым бергенде шүгүр кылган, албетте бул жакшыраак маселе эсептелет. Орус коңшубуз бар, чочкосунун жыты биздин үйгө чейин жыттанып турат. Ошондой үйгө периштелер киреби? Жок, ал периштелер кире берет, анткени алардын силер атайлап киргизген жоксуңар да. Анан бирок айтыш керек, мыйзам боюнча ошол чочконун жыты кире турган болсо, анда бул оорап келет. Ошондуктан муну жылкы баккандан жылкынын жыты келип калса, тезектин жыты келсе мисалы үчүн, бирок кой баксы шаар жеринде ошонун жыты келип аткан болсо, анда айтыш керек, ошол чочкокала башка жака жылдырыш керек деп мыйзам боюнча мыйзам жол берет. Жана шариатта ошону урматтуу бир тууган талап кылат. Ал эми шариатта сен үйүңү бийик салып, кошунаңдын шамалын тосуп койсоң, анда ошол дагы күнөөкөр деген. Эми чочконун жыты келип аткан болсо, албетте аны тостуруш керек, айтыш керек, деш керек. Мисалы, үйгө конок келгенде же бир себеп менен кой союш керек болсо, ошону кызыма же уулума акыйка деп сойсо болобу? Анан этин сөзсүз бирөөлөргө жедириш керекпи? Ооба, конок келип калган болсо, акыйка деп ниет кылып сойсоңуз жарай берет. Бирөө жеш шарт эмес, балким өзүңөр конок менен жеп койсоңор деле толук түрдө боло берет. Бул жанагы бир ок менен эки ой аткандай соопко ээ болосуз. Кайсыл кызмат Аллах үчүн болот? Мисалы, намаз, зекет, бул өзүңүз үчүн. Аллах үчүн эмне кызмат бар? Жашоодо эмне жакшылык кылдың десем деп жооп берем дейт. Эң сонун маселе бул боюнча ушул Марал ФМден биз мурдараак айтканбыз. Урматтуу бир туугандар, биз Марал ФМдебиз, ошондой эле 24 ТВдан дагы бизди көрсөңүз болот, ошондой эле Марал ФМдин Facebook баракчасынан дагы түз эфирден бизди көрсөңүз болот. Жана эртең Насат медиадан дагы толук түрдө программа толугу менен чыгат. Биздин демөөрчүбүздүн тойвоз адал чучуктары, колбасалары
урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам буларга жакшылык оомат берип, адаштырбасын. Анткени ушулардын тамагын жеп, анан эгерде арам болуп калса, анда дуабыз кабыл болбой калат. Ошондуктан адал кылганга дагы аракет кылсын, мындай бир жанагыдай кадамдарынан жазбасын деп иншалла ниет кылабыз. Кайсыл кызмат Аллах үчүн болот? Эгерде ошол кылып аткан кызмат башка бирөөгө пайдасы тийип туруп, анан ниетиңизде Кудайдын ыраазылыгын алуу үчүн болгон болсо, ошонун бардыгы Кудай үчүн болот. Ал эмес намаз өзүңүз үчүн окуйсуз, бирок деген Кудайдын ыраазылыгы үчүн, Кудайдын буйруганы үчүн дей турган болсо, мына ушул дагы Кудай үчүн кылган кызмат болот. Бирок түз маанисинде урматтуу бир тууган, мына мисалы үчүн эгерде ушул ниет түз кылып, адал чучук чыгар, ошону менен адамдардын муктаждыгын канаттырайын десек, анда демек чучук чыгаруу дагы, колбаса чыгаруу бул дагы Кудай үчүн кызмат болот. Же болбосо башка бирөө келип, мисалы үчүн мына ушул камераларды мисалы үчүн даярдап берип, элге ушундай жакшы передача болсун деп журналисттер башкалар аракет кылып себепчи болбосо, бул да Кудай үчүн кызмат болгон болот. Айтор ниетиңиз түз болуп, коомчулук, адамгерчиликке, жан жаныбарга жакшылык кыла турган болсо, ошонун бардыгы Кудай үчүн кызмат кылган болуп эсептелет. Анан жашоодо эмне жакшылык кылдым деп мындай деген суроону ар бир адам бериш керек, урматтуу бир тууганым. Болбосо тамак жеген, тамак ичкен, анан барып аялы менен күйөөсү кошулган, анан бала төрөгөн, тарбиялап өстүргөн, тойго барган, келген, жанагыдай жүргөн, бул бардыгынын колунан келет да. Бирок мен адамзатка эмне жакшылык кылдым деген суроого жооп берүү, ошол суроону издөө ал өзүнөн. Бул урматтуу бир тууганым, ар бир жанагыдай эр адамдын иши деп айтсак албетте туура болот. Анан жанагыдай кара башыл адам болуп эле ушинтип жанагыдай тойгонуна сүйүнүп жүрө берсе, анда ит деле жүрөт. Анткени бул заманда ит ачка калган жок, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан адамдар адам болгонго аракет кылсак, албетте жакшылык болгон болот. Менин эжемдин баласы сүйүлөбөй жүрөт, аты Мухаммед. Атын алмаштырып жатышат, ушул себеп болушу мүмкүнбү? Жок, бул туура эмес. Өтө жакшы ат. Кимдин баласынын аты Мухаммед болсо, бул адам ачка калбайт деген албетте бир осуят сөз бар. Ат оор деген сөз жок. Болгон ошол бала энесинин боюнда экендигинде эне аябай нервтенип, кыжалат болгон болсо, баланы сүйүлөбөй калышыба туттугуп калат. Анткени эне боюнда болгон учурда эненин кыялы өзгөрөт, башка болот. Анан көп адамдар түшүнбөстөн өзгөрүп кетти, кыялы мурда жакшы болчу, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат, ажырашып кетип калгандар дагы бар да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, боюнда бар эже карындаштарыбызга өтө жакшы мамиледе болгула. Булардын каприздери, кылык жоругун көтөрүш керек. Анткени бул эки адам, бир адам эмес. Ошондуктан ошол учурда булар мындай бир жанагы жей турган жегис жей албай калса, кыжалат болуп калса, анда ошол балдар сүйүлөбөй калыш ыктымалы бар көпкө чейин. Анан иншалла доктурга барып көрсөтүңүз. Мына бизди Бабажанов деген докторубуз жалда, урматтуу бир тууган Бакыт мырза жалда мынакей биринчи кабинетте олтурат. Ошол жерге барып балдарды көрсөтүш керек, логопедке апарыш керек, себептерин кылыш керек. Анан шарият боюнча негизги себеп мына замзам ичирип дуа кылсаңыз, ошондой эле Кабанын эшигин ачкычын жалатсаңыз, же пайгамбардын раузасын жалатсаңыз сүйлөп кетет деп айтылат. Бирок ага жетиш кыйын. Эң жакшысы замзам бергенде ниет кылып ичирсеңиз, Кудайым сүйлөп кетсин деп иншалла пайгамбар алейхиссалам айтат. Мау замзам лима шуриба лаху. Замзам суусу кайсыл нерсе үчүн ичилген болсо, мына ошол нерсе үчүн деп айтылган эмне жери бар. Биздин жамаат мечитинде учкунда кыйкырып эле микрофонду жакын кармап алып эле айтып турат, жагымсыз кылып. Биздин жамаат мечитинде учкунда кыйкырып эле микрофонду жакын кармап эле айтып турат, жагымсыз кылып. Ошого сиз сунуш кылып кое аласыз мен башкармалыкка дейт. Мен суроону түшүнгөн жокмун. Ал учкун мечитинде биздин эң кадырлуу алымыбыз Молдо Сабыр Дамбылдабыз. Ошол кишиге барып түшүндүрүп айтсаңыз, өтө эстүү, акыл эстүү, тажрыйбалуу алым. Ошол киши албетте бардыгын ордуна коет. Анткени кээ бир шакирттерге да туура эмес мамиле кылып коюшу мүмкүн. Мен ойлойм, дамылага айтсаңыз бардыгы ордуна келет деп. Бишкекте майыптардын медресеси барбы дейт. Ошто көз азиздердин каарыканасы бар. Алар албетте ижарага алып турушат, көз азиздердики. Анан бүтүндөй инвалидтер чогулткан медресе жок. Деги эле медреседе инвалидтигине карабай ала берет. Ал жерде эгерде баш иштеп аткан болсо эле болду, ошол жерде келип окуса жара берет. Бардык мечитке барсаңыз, медресеге барсаңыз, инвалид экен деп албай койсо, келсеңиз, анда ошол менен сүйлөшүп коюшубуз мүмкүн. Сауд Арабиянын муфтияты фатва чыгарды, музыка бул харам эмес деп. Биздин молдолор комуз, шайтан, аспап деп жатышат, бул боюнча так фатва чыгабы дейт. Сауд Арабиясынын фатвасы бардык учурда эле бизге милдеттүү болуп калбайт. Эгерде ошол Куранга жана пайгамбардын осуятына алейхиссаламдын ошондой эле биздеги усул эрежелерине туш келе турган болсо, анда кабыл алабыз. Анан кайсы бир саясий себептен улам, же болбосо башка бир ар кандай кызыкчылыктан улам, же бир басым астында фатва берилип кала
турган болсо, анда ал маселеге биз кошула албайбыз. Биз үчүн, урматтуу бир туугандар, араб же түрк же Пакистан же Индия же Кытай же Орусия бизге далил болбойт. Бизге ошол Куран далил, пайгамбардын сүннөтү далил, жана өзүбүздүн Карманга Ханафи мазхабыбызда болгон фатвага карап иш кылабыз, урматтуу бир тууган. Ошондуктан алардын айткан сөзүнүн бардыгын эле биз эмне толук бойдон кабыл ала бербейбиз. Урматтуу бир туугандар, биздин телефон номерубуз 0312 62 0606, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Биздин угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, мен сизге бир суроом бар. Мен Россиядан чалып жатам да, Уфадан. Бул кредитный карта деп бар го, да, ошондойлор бар да, кредитный карталар. Или 100 күнгө, или 50 күнгө, если ошо картадан алса, проценти жок, кайра ошо күндүн ичинде салып койсо болот. Ошо жөнүндө сурайын дедим. Ошо харамга кирбейби? Кредитный карта жөнүндө менде түшүнүк жок. Ошондуктан мен тактаган нерсеге жооп берем. Эгерде алымдар айткан болсо, ошолордон сурап көрүп айтып берүүгө аракет кылам. Бул мен бүгүн жазып калган экинчи суроо. Кредитный картанын өкүмү деген урматтуу бир тууганым айтканга аракет кылам иншалла. Дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum, Ustaz. Men jana өчүп калды эле, кайта звондоп. Айттыңыз, кулак сизде. Зекет боюнча сураттым эле го. Бир жылдан бери үйгө акча чогултуп аттык эле да. Анан бир эжеме берип аттык эле, эжем чогултуп бериң деп. Анан зекет берейин деп, общий сумма канча болду десек, 600 миң иштетиптир. Ошол акчага да берилеби же бербейбизби? 600 миңге. Ал жок, колуңарда жок эмес экенби же бар экенби? Туура ошол акча же жокпу? Эжем аны товарга иштетип бериптир да. Үйгө атканда берем. Товар турат да. Товарда турат. Ооба, ошо силер 600 миң акчаңарга зекет бересиңер, ооба. Анткени үй жашап атасыңар да, квартирада. Үй алганга деген чогулткан акчадан зекет бербейт деген сөз жок да. Жок. Ооба, айтам да, шарият ушундай дегеним. Ошондон силер 600 миң акчадан ошо 2,5% зекетин бересиңер. Иншалла. Карызга берилген акчадан деле берилет экен да. Жок, карызга бир акчадан берилбейт, карызга бир акчадан берилбейт. Ал акчаңар силер кармап турат да, силерге кайра үй алганда дароо берет да. Ошондой. Биздин акчадан көп ошодон өзү алыптыр да. Мындай, урматтуу бир тууганым. Эгерде сиз бирөө акчаны карызга бердиңиз да, ал карызга алды кайра берет силерге 1 жыл 2 жылда. Эгерде карызды бер деп айтсаңар, дароо берип койгонго жарай турган деңгээлде болсо, анда ошондон алып туруп зекетти беришке туура келет да. Же өзүңөр чынтыгын чыгарып берип коесуңар. Эгерде ал бер десеңер дароо таап бере ала тургандай эмес, же качып жүрүп же мындай кыйналып калган болсо, же ала албай аткан болсоңор, анда тим коесуңар да качан колуңарга тийгенде ошол алган жылдыкын бересиңер. Фатва мына ушундай. А бирок кел десеңер, мындай эле бере ала турган деңгээлде даяр болсо, анда ошонун зекетин бергенге туура келет. Азыр алар бере албайт да. Бер десеңер эмне айтышат? Үйлөрүн ремонт кылыптыр, анан ошол товарга иштетип салыштыр да. Товар бар турат го. Товарлар турат. Ошо товардын өзүнөн чыга, алар зекет бербейт, алар карыз алган болот да. Сурап көргүлө, эгерде ошо жок дегенде бере турган зекеттин акчасын сурап берип тургула. Бардыгын албайсыңар ошо неменикин. Анан үйдү качан алайын деген ниетиңер, эмдиги жылы, жаркы жылыбы? Эмдиги жылы. Эгерде акчаны бере албаса, бардык акчаны, анда быйыл бербейсиңер да, акча колуңарга тийгенде гана зекет бересиңер. Анда бир бар эле. Бүйөм жумушуна байланыштуу адамдардын паспортторун копия кылабыз да. Аллахтын аты менен аталган аттар, мисалы Абдулла же ушундай аттарды ыргытса болобу же өртөш керекпи? Андай тетири чийип калган учурлардабы? Ошо копиясы керек болуп, анан кайра мусорашка туура келип калат. Мындай кылыш керек, жанагыда кагазды кырка турган аппарат болот го. Ошону алып коюп алыш жаныңызга. Анан ошондон кагаз майдалаганда тамгалар бөлүнүп калса, өкүм өчүп калат. Анан ошол бойдон тиштаганда анда уят болот чындыгында. Өрттөш керек болот аларды. Мен эки уулума дуа берип коесуз, Алла ыраазы болсун. Кудай таалам уулдарыңызга жана бардык адамдардын уулдарына, кыздарына, биздин радиону угуп аткандарга, телевизорду көрүп аткандарга, 24-каналды, Марал ФМди угуп аткандарга, ошондой эле Марал ФМди жанагыдай Фейсбукта баракчадан угуп аткандарга, эртең уга тургандарга, Насат медиадан ушул көрсөтүүнү уюштургандарга, жардам бергенге, операторго, режиссерлорго, ошондой эле биздин негиздеме Тойбоско жана тартып аткан биздин Насат медианын бардыгына Кудай таалам баарыбыздын балдарыбыздын,
кыздарыбыздын жакшылыгын көрсөтсүн, жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дуа кылган, Куранда келген жанагы урматтуу бир туугандар дуа бар. Раббана хаблана мин ладунка зурриятан таййиба иннака сами'у дуа деген дуаны кылабыз. Кудайым перзенттерин жакшылыгын берсин деп тилек кылабыз. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге өмүр каалайбыз, сизди дайыма угабыз, сизге Аллах ыраазы болсун. Рахмат, бир тууган, бактылуу болуңуз. Сизге бир суроо берейин дедим да, мен бир жолу түш көрдүм эле да. Анан кийин пайгамбарыбызды Саллаллаху алейхи ва саллям кийген, анан кийин ошол учурдагы алачыктар менен анан кийин баягы кийимин кийген экен да, анан мен пайгамбар деп ушинтип ойлоп атыптырмын. Анан кийин тиги ал болсо тиги мындай кара тору, анан кийин бою орточо болгон арык чырай экен да. Анан пайгамбар сулуу деп айтышат келбети. Анан кийин мен ошо пайгамбар бу эже ошо түшүнө албай атам да. Анан кийин азыр деген кыямат болот деген бир жетиштирейт деген сыяктуу мага ушундай бир нерселерди айтып атат да. Анан кийин мен болсо тиги ошо даярданып бир көп алтындарды катып атыптырмын да, ошо кат деп айтып атыптыр. Анан кийин катып эметкенче эле жетиштирип, анан кийин пайгамбар бирөөлөргө айтканча эле аны бир нерселер басып калып, анан кийин ошо өлүп калат экен да. Анан мен элдерге айтып берип атырмын, ушундай тиги пайгамбар ушинтип айтып кеткен деп ушинтип айтып келатсам, анан кийин кийимин илип коюптур да. Анан кийин ошентип анан тиги дагы ошо алтындарды болсо мен Тууганым мындай. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды түш көргөн так билиш үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн китептерде айтылган кебете кешпин дак келиш керек. Анан эгерде андай келбесе, анда аны пайгамбар түш көрдүн айтканга туура келбейт. Бирок баары бир ошондой сезим келгендик, албетте бул инсан үчүн жакшы маселе. Кудай таалам жакшылык тилек кылабыз. Дайыма жакшылыкка жоруп кое берсеңиз, иншалла бардыгы жакшы болот. Анан ошо тиги шайтан кепин кийбейт дегенден кийин эле пайгамбардын кебетесинин өзүнө кирбейт да. Анын үчүн сизди жана кара тору деп атпа, пайгамбар ак жумал киши болгон. Ошон үчүн ал пайгамбарыбыз эмес деп ачык айтсак болот биз, иншалла. Кудайым жакшылык берсин, жаманды көрбөңүз. Кудай таалам тилектериңизди тегиз кабыл кылган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Аллага шүгүр, сизге ачып кеткениге. Мен сизге бир суроом бар эле. Айтыңыз. Москвада жолдошум экөөбүз жашап атып, мага урушуп кетип 2 талак берген болчу да. Анан боюмда болуп калып, кайрадан нике окутуп жарашкан болчубуз. Имам айткан, 3-күнгө өзүңө этет бол деп. Кыргызстанга келип мен төрөп, азыр бул жактамын, ал кайра кеткен. Ортодо түшүнбөсүк болуп, дагы семьядан уруш чыгып, дагы жолуң бош кете бер, сен менин айтканды кылбадың. Жер туугандарыңды ата-энеңди сыйлап айтасың сен деп койду. А мен колумдан келишинче аракет кылып ага келген немесини сыйлап атам. Бул кандай жооп түшкөн болобу үчүнчүсү? Мен бул жолуң бош кете бер деген бул кине кыйытма талактарга кошулат дагы. Бул талак түшкөн түшпөгөндүгүн билүү үчүн сиздин күйөөңүзгө кайрылууга туура келет. Эгерде күйөөңүз талак ниетинде айтса, анда бул деген сөз талак эсеп болот да. Анан экинчиден, урматтуу бир туугандар, бул биздин Марал ФМден 24 ТВдан биз талак маселеси боюнча суроолорго жооп бергибиз келбейт. Болгон чыгып калган себептен мен мындай бир үнүңүздү, мындай арызыңызды уккум келди да. Болбосом талак боюнча суроо жооп жубайлар чогуу келгенде айтылат да. Кээ бир учурда эркектин аялдын өзүндү угуп жооп берип койгон, бул туура эмес. Сөзсүз түрдө жубайларды олтургузуп алып сүйлөшсө, ошондо гана так чыгыш керек. Анан бирин угуп эле жооп берип койгон менен кээде маселе так чыкпай калат. Ошондуктан сиздер келишиңиздер керек, анан кийин гана жооп толук чыгат деп мен айтар элем сизге, иншалла. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бизде суроо бирөө менен сүйлөшүп атканда, дос менен же болбосо үйдөгү семья менен сүйлөшүп атканда адамдын укугуна кирип сурап, айткысы келбеген сөздү сурап, каяка бардың, кандай болдуң, канча акча алдың деп ушундай сурай берген адамдын укугуна кирген күнөө болобу же
ал суроого жооп берсе болобу толук? Эми адамга суроо берилгенде сөзсүздө да баарына жооп бериш шарт эмес, акыйкатын баарын айтыш дагы шарт эмес, милдеттүү да эмессиз. Эгерде экзаменде отурганда гана жооп бериш милдеттүү болот, башка учурда эгерде сиздин кеңеш сурат айтыңыз, анан бирок сиздин жеке өзүңүздүн экономикалык, мисалы үчүн биз билесиз, Меккеде окуп жүргөндө Мухаммад Аввама деген устазыбыз айткан да, адамдарга дейт, захабак, мазхабак, анан захабак үч нерсең даяма жашыр деген. Биринчиси алтының бар болсо айтпошону айтсаң урдап кетишет. Экинчи захаба каяга кетип атканын айтпайсың, барып алып аңдып дагы бир нерсе алып жыгытат. Үчүнчүсү мазхабак, сен өзүңүн мазхабыңа айтпа дейт. Мазхаб деген бул жерде саясий ой пикириң, көз карашыңдагы көп айта берген кереги жок. Анткени адамдар ошондон туура эмес чыгарып алышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде сиздин болсо анда досум ушуну айтпай эле коеюнчу деп айтып койсоңуз жакшы болот. Же жөн эле айтпай эле коюңуз. Анткени ал кээ бир адамдар кайсар сурай берет да, эмне андай мындай деп уят нерселер сурай бергенде, жок, бул нерсе досум менин жеке ишиме кирет, бул интимдик суроолор, ошондуктан мен буларга интим дегенде төшөк маселе эмес, албетте бул адамдын жеке башка бирөөгө айткысы келбеген маселеси дагы ошол интим маселесине кошулат. Урматтуу бир туугандар, аны айтканга айтпайм десеңиз эч кандай уят болбойт. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Сыяз кылып бериңизчи. Мен угуп атам сизди. Чубак ажы угуп атат сизди. Эме салам алейкум. Алейкум ассалам. Кечиресиз, мен бир аз илим эмес да, жетиштүү эмес. Мен сиздерден суранат элем. Баягы жалгыз бой аялдар, мисалы менин балдарым 3 жаш бар. Эң кичинеси 1 жаш 2 айында, чоңу 4,5-5 жашында кен, чоңум уул. Анан ошо уул балдарга, анан кыз балдарды деле мен мусулман жагынан баягы атанын ордун ээлей албасам дагы жетиштүү кылып мындай чыгарган китептериңиздерден өзүңүздөр берген мына телевидениялардан карап ошончо сабакты аракет кылып бере алам. Бирок баары жалгызбай аялдыкты канааттандыралык эмес. Угуп атам. Ошого сиздерден суранат элем, ошо китептериңиздерде ошо жалгызбой аялдар үчүн, уул балдары өсүп жаткан кыз балдары үчүн эртеге турмуш курат булар. Баары кандайларды билесиз, мен мындай күнөөкөр болбойм. Бир тууганым, китеп бергенден бүтүп калбайт баардыгы. Сиз жайында балдар лагерге апарыңыз. Атайын балдардын лагерлери бар жайында. Ошо капар берсеңиз жакшы болот, 3 айлык, 2 айлык, 1 айлык. Анан кыздардын да атайын Куран курстары бериш керек. Анан китеп тура берет үйдө, эч ким окубайт. Илгери кызга айтып берейин. Салижан Жигитов, урматтуу бир туугандарым, өзгөндүк киши эле, бирок ал кыргыз элине таанымал. Салижан Жигитов, Дооронбек Садырбаев, булар деген бир регионго бөлүнбөгөн кишилер. Анан ошол ош тарапка барса, бирөө үйүнө жыйып алыптыр, шырдак кылып мондагы, мисалы үчүн Гогольдун чыгармалары, Айтматовдук, анан Шолоков, анан Молоков, анан бул жака Толстой, Молстойду анан карап таң калыптыр. Охо, китептин баарын сатып алыпсың. Эми ушулардын баарын окуганга дагы бир мээ сатып алышың керек деп, жанысыңарындай китеп тура берген менен ал китеп адамга билим болуп бербейт. Урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн балдарды атайын окуу жайга берсек, анан даватка чыгарсак кичине чоңойгондо жакшы болот. Анан жанагы ата деген жана ата сөөрө каякта калган экен. Ошону айтыш керек, сенин милдетиң деп. Балдарга тарбия берүү атанын милдети негизинен. Ошон үчүн жанагыдай күк болуп кеткен аталарга айтыш керек, сен кыйын болуп дердеңдеп элдин астында жүргөнүң уят. Эгерде сенин балдарың сен тарбияң албай аткан болсо, анда сен акмакчылык кылып атасың сен. Апасы менен кетип калган, ажырашып кеткен. Апасы жаман болсо болгондур, бирок балдар деген сенин балдарың да. Ошон үчүн сен салган үйүңү жаманда, анткени өзүң салгансың. Аялыңы жаманда, өзүң тандап алгансың. Балаңы жаманда, балаң өзүң тарбия бергенсиң деген сөз болду. Ошондо урматтуу бир туугандар, жанагы ажырашып кеткен болсо эле балдар сөзсүз түрдө эмне, урматтуу бир туугандар, эмне мындай бир кор болуп калбаш керек. Балдар сөзсүз түрдө алар ошол атанын тарбиясын көрүш керек. Айрыкча эркек балдарга атанын тарбиясы сөзсүз түрдө керек. Анткени кийинчерээк ошол атанын тарбиясы алынбай калган себептен өксүк болуп калса, ага кыяматта урматтуу бир тууганым сиз жооп бересиз.
породадагы итти багып күчүктөрүн сатса болобу. Муну мынтип айтсак болот, асыл тукум иттерди багып күчүктөрүн сатса болобу дейт. Албетте болот, эгер адам үйдү кооруганга, дыйканчылык кылганда, дыйканчылыкты кооруганга, ууга чыкканга болсо, анда болот албетте. Анан жанагыдай бир кичинекей күчүктөр мышыктан да коркуп отурган, чычкан да коркуп отурган жанагы мисалы үчүн чихуахуа деген күчүктөрдү бакканга таптакыр болбойт. Тайган, дөбөт жана башкаларды бакса, албетте булар кереги болсо болот. Эгер кереги жок болуп бакса, анда ал жакшы эмес. Шарттын жоктуктан акыйка бербесе карыз болуп калабызбы? Жок, Ханафи мазхабы боюнча бул мубах маселе, сүннөт деңгээлге көтөрүлгөн эмес, ошондуктан карыз болуп калбайсыз. Көпчүлүк адамдар доктор ва календар боюнча уул кыз экенин эсептеттирип, боюнда болтуруп атат. Шариатка туура келеби? Каршы келбейт. Анткени бул ошол тажрыйбадан келип чык. Илим деген бул тажрыйбалардын топтом, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан эч кандай зыян тийбейт. Мени врач хронический простатит деген заара кылгандан кийин истинжа кылбай кургатсам болот, кыжалат боло берем истинжа кылбасам дейт. Ооба, ошондой эле жанагыдай мунду кагаздар деп коебуз, влажный салфетки. Ошо менен дагы тазаланып койсоң истинжага жарай берет сөзсүз түрдө. Кээ бир жерлерде өлүк жасатты мечитке алып келип жаназасын окутула дешет экен молдолор. Бул туура, абдан туура. Анткени жамаат канчалык көп, ошончолук эмне жакшы болот деген сөз. Маасыга мас тартып, кийин маасынын чечип намаз окуса болобу же даарат бузулабы? Маасыга эртең менен туруп, даарат алып, бутту жууп, баарын алгандан кийин маасы кийес, анан жүрүп, анан кийин ошол дааратыңыз бузула элек болсо, маасыны чечип кайра чечип кие бересиз, эч кандай даарат бузулбайт да. Бирок даарат бузулуп, андан кийин даарат алып, анан маасыга мас тарткандан кийин бутту чечсеңиз, анда буттун даараты бузулат да, кайрадан бутту жууганга туура келет. Эки баласын өзү жалгыз баккан айым зекет бериш керекпи дейт. Эми ал эки баласын жалгыз бакса эле бул кембагал деген сөз эмес да. Мисалы үчүн Надира Нарматова деген эжекебиз мисалы үчүн өзү балдарын жалгыз багып чоңойткондугун билем, сыймыктуу эжекебиз. Анан зекет берет мисалы үчүн. Ошон үчүн жесир болсо эле мындай бир кембагал деген сөз эмес. Ошондуктан эгерде чындап муктаж болуп калса, анда бир жөн. Анан эгерде муктаж эмес болсо, колунда болсо, анда берсин, берген Кудайга жагыптыр дейт. Берген албетте жакшы. Кудай таалам бардыгыбызды берүүчүлөрдөн кылган болсун. Эгерде жалгыз эки баланы жалгыз баккан айым балдарын бакканда бир аз кыйналса, анда алай алга зекет берилсе, албетте сөз туура болот. Анткени муктаж болгон болсо, албетте бериш керек. Таанышым Тянши деген компаниянын дарылары халал деп кеңеш берди. Ошол халалбы кантип билсек болот? Негизинен чай, анан продукциянын өзүнүн сетевой маркетинг же болбосо тармактык соода, тармактык базар деген боюнча ошол алардын көбүнүн продукциясында эч кандай проблема жок. Бирок ошолордун иштөө системасында мында проблема болгон себептен ошол мындай адам эти алмаштырып албаш керек да. Алардын продукциясын алып иштетсеңиз эч кандай проблема болбойт, эгерде ошого фатвасы бар болгон болсо. Биз өлгөн адамга 40 өткөрүп жазсак, сен мында өткөрбөй эле 7000 сом бир кой берип медресеге 30 пара Куран окут, 40тын соогу тийбейт дейт. Ушул боюнча кеңеш берип кое аласызбы? Чындыгында 40тык деген жок шариатта. Шариатта жок нерсенин соогу тийбейт. Ошондуктан андан көрө ошол жетим балдар үйүнө апарып, медресеге апарып берсеңиз, же бир кембагалдарга апарып берсеңиз, мунун соогу көбүрөөк 40 дебей эле. 40 деген шариатта, урматтуу бир тууганым, эмне жок. Туулгандар арасында ынтымак болуш үчүн окула турган дубаларды кайсы китептен тапсам болот дейт. Туулгандар арасында ынтымак болуш үчүн эң жакшы дуа ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Салам айтыш керек, айлык алыш керек, анан белек бечкек бериш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Тахадду тахаббу". Бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо махаббат ойгонот. Салам айткыла, ыйманыңар күчөйөт. Ошондон урматтуу бир тууганым, белек бергенди, анан салам айтканды үйрөнсөңүз, анан захыл гайып дейт. Аларга көзүнчө эмес, алар жок ошолорго дуа кылсаңыз, иншалла Кудай таалам жакшылык берет. Менин муундарым ооруйт. Гусулду алып бүткөндөн кийин даараттын ордуна таям алсаң болобу? Мага оору болуп жатат. Эгерде оорусаңыз, анда гусул алып таям алсаңыз болот. Кулли назих дегенди түшүндүрүп бересизби дейт. Кулли назих дегенди түшүндүрүп бере алам, анткени өзүм түшүнгөн жерим жок. Буттагы кызылаштын жанында мозоль болсо эмне болот? Аттахият отурганда болот деп айтышты. Ал мозоль болсо тазалап жууп туруш керек. Пайгамбар алейхиссалам согончокторду, буттарын жанагыдай кызылаштарды жууп тургула, чыканактар таза болсун, баражин дейт. Ошолор кирдебесин, бутуңардан, оозуңардан, колтуктан жаман жут келбесин деген осуяты бар. Урматтуу бир тууган, ошондуктан аны тазалап бутту жууш керек. Атайын бут жууп турган аппараттын препараттары ошолорду алыш керек, караш керек, бутка маани бериш керек. Кээ бирде мечитке барсаң, ошол намаз окуп кеткенден кийин карасаң, ошол жерде тим эле жыт сиңип калган болот, өмүр бою кетпей тургандай болуп. Анан муногу
жалпы жерге барганда колтукка сүйкөгөн жанагы кээ бир жанагы майлар бар, ушунчалык сассык өзүнө билинбейби, ошол кээде менин мурдум кадимде ачышып кетет да, урматтуу бирде. Ошон үчүн элге жагабы дегенди карап коюш керек. Анан сен көчөдө жүргөндө коюп өзүңө жаккан менен башка бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан өтө курч чатырларды коюп мечиттерге, театрларга, эл жалпы жүргөн жерлерге, парламентке мисалы үчүн тойлорго барбаш керек. Өтө мындай бир жакшыраак болуш керек. Анан кийин коет десе эле коюп алып бар адамдардын баарын орутуп койгон жакшы эмес. Аукцион ойносо болобу алуу же сатуу боюнча? Бул боюнча да болот, болбойт айткан кыйын. Маселени тагыраак айтсаңыз ошондо тагыраак жооп болот. Алтын тагынса, акыретте ошол алтын тагынган жерге жылан орулот деген дешет дейт. Эркектерге алтын тагынган болбойт, арам, аялдарга болот. Менин кыздын атын Мубина, Куран китептен коюлган атын чечмеле бере аласыз. Мубин дегени ачык деген сөз. Эч ичинде кири жок, бардыгы таза, Куран Кудайдын астында дагы адамдардын астында мунафыктыгы жок деген жакшат. Менин иним каза болуп артында 5 баласы калды. Ошол балдарды бир тууган агасы катары багууга милдеттүү боломбу же жардам садака катары болобу? Эгерде багылбай калса милдеттүү болосуз. Багылбай калса милдеттүү болосуз. Чоң атасы анан таяталар бакканга аракет кылыш керек. Анан сиз баккан милдеттүү болсо, ал эмес эгер ошол жанагы келиниңиз эгерде башы бош болуп жүрүп калса, анда ошону никелеп алсаңыз да болот. Илгертеден ушундай сөз бар. Агасы же иниси ошону үйлөнүп алган, ошол балдарды карайт. Анткени балдар жетим калтырганга болбойт, урматтуу бир тууганым. Көбүнө ушундай келген үчүн ушуну осуят беребиз да. Бизде мисалы үчүн мен таң калам да, мына кыргыздын салтында бар маселе. Эки аял алган деле бар, анан мындай бир жеңесин алган деле бар, кайнысына турмушка бар, өлүп калса кайнага турмушка чыккан бар, бунун бардыгы. Анан ушуларды уккусу келбейт да, анан төчүчмөйгө келгенде эле кыргыздын салтында бар, төчүчмөйдө эле биздин кыйындар сүйлөп калам да. Бул салттын ошол өздөрүнө жаккан жерин алышат да. Төчүчмөй керек экен буларга, ошол бар дейт. Бул 19-кылымда тыюу салынып эстөөлөр тарабынан болбой турган нерсе болгон. Анан эми бизде деле бар деп ошону айтып таң кала берем. Бул адамдар салт дей турган болсо, келе кыргыздын салтын баарына алып, илгери элечек кийген элечек кийелик бардыгыбыз. Кыргыздын салтында болгон десе, анда калпак кийелик бардыгыбыз. Урматтуу бир тууганым. Анан сага жаккан жерин ал, жакпаган жерин калтырып койсоң, кыргыздын салтына бул оюнчук эмес да, бул деген магазин эмес, урматтуу бир тууганым. Салт алсак нормалдуу түрдө алышыбыз керек. Анан жөн эле жаккан жерин алып алып төчүчмөй деп айта берген менен ал таптакыр туура эмес, урматтуу бир туугандар. Тамак аштын кафелердин халалдыгын кантип билсек болот? Барып сертификатын сурайсыз. Анан сертификатка ишениш деле кыйын болуп калды. Мисалы үчүн кээ бирлер халал деген сертификатыбыз бар деп, мисалы үчүн тойбосто бир эмес 2 сертификат бар экен да. Анан башкаларда ушундай сертификат бар да. Бирок сертификат, урматтуу бир тууганым, адал экендигине белги болушу мүмкүн, бирок бул арам деле болуш толук түрдө мүмкүн. Анткени ошону жазып алып чыгарып аткандар бар. Кээде ошол халал сертификат бергенде сатып койгондугун мына мага арызданып келип уккандарым бар. Ошондуктан ошол тамак ашка барган жерде ээси ким, кандай адам, намаз окуйбу, сакалчанбы, кандай деп карап барыш керек. Анан адал деп жазып коюп, нараган алсаң ара сатып аткан болуп, анан өзү биякта сүткордо жүргөн болсо, арам ичкенге, сүткордукка кирген адам албетте адалды жебеши. Ошондуктан мисалы үчүн мен адал деп жазылса эле бара бербейм дагы, адал деп жазылса эле жей бербейм. Урматтуу бир тууган, өзүм билишим керек, көрүшүм керек. Андан кийин болбосом кургак нан менен чай ичип алсам, ошо менен курсак тое бере турган болот. Мен намаз окуп жүрүп эрежесиз уруштан мушташ жүрсөм болбойт. Анткени аны биз жакшы көрбөйбүз. Кудай таалам жакшы көрбөйт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам да жакшы көрбөйт. Ал нерсеге биз каршыбыз. Эрежесиз урушка барган дагы, катышкан дагы, көргөн дагы, колдогон дагы, ошолорду герой болуп жүргөндөрдү, ошолорду күмүр кылып аркасынан чуркап жүгүргөн дагы, урматтуу бир тууган, шарият боюнча болбойт. Урматтуу бир туугандар, мынагы Гүлчө айылында 84-жылкы туулган балдар мына көпүрө куруп атышат. Шайлообек деген инибиз, ошолордун группалаш достору бардыгы чогулушуп көпүрө салган. Бул садака жария. Бул адам өтүп кеткенден кийин да улана бере турган жакшы болгондуктан мына ушул бир туугандардын көпүрө салып атканын угуп мен чындыгында сүйүндүм. Кудай таалам силердин дагы бардык тилектериңерге Кудайым өзү көпүрө болуп берсин, урматтуу бир туугандар. Мына Гүлчөлүк 84-жылкы балдар көпүрө салып атышат. Бул силердин көпүрө салганда ниетиңер доңдогула дагы, Кудайым ушул көпүрөнү сен үчүн, ыраазылык үчүн салдык, бизге ушундай жакшылык бер деп ортого коюп сурасаңар, Кудай таалам тилектериңердин бардыгын иншалла кабыл кылат. Мынакей Курманжан чыккан, келин болуп барганда аякачы, анан Алымбетатка чыккан, анан өткөн чакырылышта бир эмес 18 депутат болгон, элестетип көр. 120 18 алайлык болгон. Анан ушундай бир жакшы жер. Менин да бир тууган тажеңем Бөдөш Аманбаевна Мамырова вице-спикер болгон.
болгон. Мына ошол алайдан урматтуу бир тууганым, гүлчүлүктөр кыйын эл. Мына ушул өзүңөрдүн даңазаңарды мындай бир жанагы аккан артынан суу агат деп кылып атасыңар. Кудай таалам жакшылык оомат берсин. Силерди ээрчип 83, 82, 81, анан 85, 86лардагы ошол айылга керек болгон муктаждар бүтүрсүн. Албетте жакшылык иш мечитке эле байланбайт, медресеге эле байланбайт. Көпүрө салган, оорукана салган, суу чыгарган, жол салган, мончо салган, оорукана салган, урматтуу бир тууган ошолордун бардыгына ушундай кыла берсе, иншалла эмне жакшы болот. Андан сырткары биздин ошол мархум өтүп кеткен Сатыбай кызы Чынархан деген апабыз дагы бар экен, биздин туугандардан, бир туугандарыбыздан. Ошол адамга дагы биз дуа кылабыз. Кудай таалам ошондой эле жалпы өтүп кеткен мархумдарыбыздын баарында Кудай таалам бейиштен орун баланын катарында биздин апабыз, таята, тайнебиз, чоң ата, чоң энебиз, акебиз жана башкалардын бардыгына Кудай таалам бейиштен орун берсин деп тилек кылабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү айтылган сабактарыбыздын соопторун ошол өтүп кеткен биздин жалпы мусулмандардын мархумдарына багыштады. Кудай таалам ошолордун бардыгына бейиштен орун берсин деген тилек менен акыркы суроону кабыл алып, андан кийин жыйынтыктанга аракет кылабыз. Урматтуу каарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен кечиресиз, прямой эфир менен учраша алмадым. Мен угуп атам. Түз эфир. Ассаламу алейкум. Менин суроом Тахауия акыйдасын толук угуп чыктым. Анан жаңы басылмасын китептин кантип каяктан алсак болот? Аллах разы болсун. Анан жыйынтыгы менен ошо кол коюлган, аты жазылган ысымын айтып, мен сабагымды алган деп тастыктап берет турбайсызбы? Берем. Анан китептен окуп же мен кайрадан ошо угуп башынан угуп чыксамбы дегенде толук көңүл бурупчу. Бул китеп экинчи басылыш чыга элек, даярдап атабыз, иншалла чыгып калат. Анан ошо сабакты толук уккандарга ижаза берем деген сөзүм бар, иншалла берем, иншалла. Сизге жолугуш керекпи? Экинчи басылыш чыккандан кийин, иншалла. Рахмат. Анан экинчи суроом 150 миң сом ушул кредит алып берди болот да, бир тууган байкем. Анан ошого кайсы банктан? Мен ошо иштеген жумушта кредитный проект деп берет экен, арзанчы. Үй алганга экен, эмнеге экен? Машина алганга. Машинасы жокпу? Ооба. Машина менен иш кылат экен ал. Анчалык деле мукташ эмес мен. Анда кереги жок, анда кереги жок. Ачыкка калгандай болсо кереги жок. Анан даватка кандай ниет коюп чыгыш керек мен? Алланын ыраазылыгы үчүн оңдолоюн, жана башка бирөөнү оңдоюн, акырет жолун табайын, уят болбойн, дүйнө акыретим бактылуу болсун, Кудайым шерменде кылбасын деген ниеттерди коюш керек. Аллах разы болсун. Бактылуу, урматтуу бир туугандар, дават жакшы нерсе, даватка чыксаңар, жолуңар ачык болот иншалла. Кудай таалам баарыбызды даватка чыкканды урматтуу бир насип кылсын. Кийинки түз эфирден көрүшкөнгө чейин Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берип, Кудайым баарыбыз жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын, ооба сома тайбас таалай берсин. Кудай таалам ким кандай тилек менен, дуа менен бүгүн сабакта угуп отурган болсо, тилектердин баарын тегиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.